Каракол шаарындагы Борбордук Токтогул көчөсүн толук оңдоп түзөө жумуштары август айында башталган. Жол 4 тилкелүү болуп, жалпы узундугу 2 чакырымдан ашат. Буга чейин дагы 2 чакырымда толук оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Учурда жолчулар жер жумуштарын 80% аяктап, бир башынан асфальт төшөп баштады. 700 метрге асфальт басып калдык бул күндө. Талшынасы калыңдыгы 7 сантиметрден басып атабыз да. 7 сантиметрден биринчи слой. Экинчи слойдан болот 5 сантиметр. Азыр эми күн жылуу болуп берип турса, погодага жакшы болуп, анан жагы каражат жагы да чечилип турса, уже дальше басып кете беребиз эми Кудай буйрса. Негизги жолдун өзүн бир том бүтүрүп алсак, анан тротуарларга киришебиз. Азыр негизги максат суук түшүп кеткиче элди кыйнабай бул жолду ачып бергенге аракет кылалы деп атабыз. Жол жумуштары менен катар Борбордук көчөлөрдөгү таза суу тутуму дагы жаңыланууда. Токтогул көчөсүндөгү суу куурларынын 60% жаңысына алмаштырылды. Жолчулардын иши суу тартуу системасын жаңыртуу жумуштарына байланыштуу. Бул иштер канчалык ылдамдап бүткөрүлсө, жол салуу дагы ыкчамдатылат. Токтогул көчөсүндө 350 метр жер калды. Бул жерди бүтүрсөк 2 баш уланат. Ошондо бардык 2 көчөгө 10-дан 20 бригада иштеп атат азыркы учурда. Приживальский көчөсү дагы жакындап калды, бул Токтогул көчөсүндө да жакындап калды. Мүмкүн болушунча тездетишке аракет кылып атабыз. Аркадан жол келип атат. Негизинен талапка ылайык суу түтүктөрү жаткырылгандан кийин шарт боюнча көмүлгөн аян тапталып 1 жыл жатышы керек. Дароо үстүнө асфальт жаткырганда бир аз убакыт өткөндөн кийин чөгүп кетиши мүмкүн. Мындан улам шаар бийлиги буга тыкыр көзөмөл кылууда. Тротуардын алдына түшүп аткан жердин дагы плотностун чыгарып туруп, анан эми көп машина жүрбөгөндөн кийин ал жерди бассак болот. Машина жүрө турчу жерди биз дагы кичине кооптонуп турабыз. Анан ошол себептен улам ал жакты быйыл түздөп, трубасын салып, бордюрларын тизип, анан жерди оптималкасын салып, жерди түздөп эле тыштап коебуз. Кийинки жылы жаз менен Кудай буйрса асфальтын басып бүтүрөбүз. Дагы бир Борбордук Приживальский көчөсүндө дагы 2 чакырымдык жаңы жол салынып жатат. Бул каттамдагы 4 тилкелүү болуп, эки жагында тротуары, түнкү жарыктандыруусу менен болот. Азыркы убакта жолдун 450 метр жери бүтүп, ушу асфальт салалы деп атабыз. Бул вокзалдын маңдайы Кучуковадан баштап. Кутманалиева көчөсүнөн Гебзе көчөсүнө чейинки аралыкта бияктасы жолдун туурасынан кесип өткөн трубалар бар. Где-то бир 9-10 жерден ошолорду казып, ошолор салып атабыз. Эми жумуш өз убактысында эле өзүнүн орду менен келатат. Борбордук ички жолдор менен катар жол жээгиндеги кичи парктар көрктөндүрүлүп, ичиндеги тротуарлар, түнкү жарыктандыруу системалары дагы калыбына келтирилүүдө. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.